Өлкөнү таануу үчүн анын керемет жайларын көрүп, ашканасынан даам татып көрүү керек. Биз Тест Казакстан берүүсүндө дал ушул нерселер менен алекпиз. Амансыздарбы? Сиздер менен мен Айгерим Мусагаженова. Бүгүн биз сиздер менен казактын салттуу чүйгөн даамдарын жасайбыз. Бул мээ пало жана иримшик менен боосок. Бул даамдар негизинен маареке тойлорго даярдалган. В основном их готовили на праздник. Мээ пало эмне себептен чүйгөн тамак деп эсептелет деп ойлойсуздар. Бул даам койдун, уйдун же жылкынын мээсинен жасалат. Можно использовать бараний, говяжий и конский. Но Бүгүн биз сиздер менен койдун мээсинен даярдайбыз. блюдо на основе бараньих мозгов. Но раньше Мурда кадырлуу конокторду тоскондо сөзсүз мээ пало жасашчу. гостей готовили ми палау. Биз алдын ала койдун башын даярдап алдык. Голову бараном. Вот Койдун мээсин кууруйбуз. мы их обжарим и подготовим. Эми жупкан нанды бышырып алышыбыз керек. Мы подготовим из теста в виде жокпа нан. Мы включим Чоюн көмүчтанды ысытабыз. Ал ысыганча ачтылган камырдан мындай токочтор жасалат. для нашего блюда. Берем Ачтылбаган деле камырды колдонсо боло берет. чтобы тесто было дрожжевое. Формируем вот такие вот небольшие лепешки. Можно использовать как пресное, так и дрожжевое тесто. Лепешки, Токочторубузду ар кандай формада жасай берсек болот. в основном они получаются вот такие вот бесформенные, потому что всегда, старались их приготовить вот на скорую руку, и на кухне у хозяйки они всегда были. Сковороду. Көмүчтанга бир аз май сыйпап алабыз дагы токочторубузду бышырууга киришебиз. Буквально чуть-чуть. И поджариваем эти лепешки. Бир аз колубуз менен формага келтирип чоюп койсок болот. Вы, наверное, заметили, что Майды аз гана тамчылатып коштум. Токочторубуз кургак болуп бышуусу керек. Себеби мээ пало өзү майлуу болот. достаточно жирное блюдо. Следующий этап приготовления этого Эми мээни бышырууга киришебиз. готовим мозги. Это бараньи мозги. Нужно будет их Мээни бычак менен кылдат майдалап эзип туруп, пробиваем ножом. Немного посолим, туз, мурч кошобуз. поперчим. Мозги мы подсолили, поперчили. Добавляем Бир аз көк пияз кошулат. зеленого лука. Мозги мы буквально Мээни көмүчтанга аз майга кууруп алып, үстүнө каймак кошуп аралаштырып дагы бир аз кууруйбуз. и отправляем туда же подготовленные мозги.
это обжариваем. Мээ даяр болду. Пусть они немного Бир аз тыныгып тура турсун. и Эми бышкан башты алып, жумшак эттерин кесип алабыз. голова у нас уже отварена. Начнем ее разделывать. Срезаем мягкие части. Голова барана в казахской кухне Койдун башы казак ашканасында чыныгы чүйгүн тамак болуп саналат. вкусный. И каждая из частей Анын бир бөлүгү өзгөчө мааниге ээ. символику и свое значение. И просто так не могли подавать это блюдо. То есть каждая Баш тартуунун дагы өзүнчө философиясы бар. и имела какую-то свою философию. Вот мы буквально приготовим порцию. Вот это все. Мына бул куйкум деп аталат. Муну майда туурап алабыз. Казахи, когда встречают Казак эли коноктоскондо негизги тамак катары баш тартылган. или друзья, они обязательно с главным блюдом подавали голову. Голову подавали, Башты отургандардын аксакалы эң кадырлуу мейманга тартышчу. разделывая голову барана, Башты алган киши аны бөлүп, отургандарга ооз тийгизген. перу, ухо Мисалы кулагын ошол жердеги тың жигитке сунган. парню, который сидел за столом, чтобы его уши всегда были востро. Но они оба, Таңдайды ырчы болсун деп кыздарга узатышкан. и голоса были звонкими, и они могли красиво исполнять любые песни. Но остальная часть головы, ее Баштын башка бөлүктөрүн майда туурап, отурган жерде эле мээсин ачып, мээ палоо жасап, үстүнө чык же сорпо куюп баары чогуу жешкен. палау и заправлял либо бульоном, либо специальным соусом. Ну а мы с вами уже подготовили Биз болсо даяр болгон мээге баштын эттеринен кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. нарезанный. Все это хорошенько перемешиваем. И вот Мына биздин мээ палообуз даяр болду. Азыр башка идишке салып алабыз. сейчас я вам расскажу про очень Азыр мен сиздерге илгерки бир салт тууралуу айтып берейин. Бул салт ак менен тосуп алуу деп аталат. карсалу. Когда в дом Мурда үйгө жолоочу же мейман келгенде үйдүн кожойкеси аны ак менен кымыз, айран же шубат менен тосуп алган. кымыз или шубат, и Муну обязательно, менен кошо сөзсүз жаңы бышкан нан сунулган. а гостя провожают Конокту төргө өткөрүп сыйлашкан. Казактар келген мейманды өзгөчө кадырлап сыйлачу. за столом. Главное, почетное место всегда предназначалось гостю. Гостю в казахской Үйгө конок келсе, ырыскы ала келет деп ишенишкен. Келген мейман сыйлык алып келеби же жокпу, ырыскысы мол болсун деп бата тилешкен. переводится как благопожелание, благополучие. И неважно, принесет с собой гость гостинцев или подарков, но обязательно говорят: раздыгы мол болсын. Пусть гостям придут только хорошие благопожелания. И поэтому этого гостя Кожойкелер мейман астына болгон таттуу даамдарын койгон. и хозяйки для гостей готовили самые вкусные и дорогие блюда. И одним из Мына ошондой даамдардын бири мээ палоо. Мына мынтип жаңы бышкан нандын бетине мээ палоону салып, конокко сунушкан. выкладывают ми палау. И подают гостю. Вот таким образом Бүгүнкү күндө мээ палоону ар бир үйдө жасаса болот. Үйдө эле эмес, ресторандарда жасап конокторго сунса, ар бир эле даамдуу тамакты сүйүүчү баалайт деп ойлойм. я думаю, это оценит каждый гурман.
Ну а теперь мы приступим к Эми экинчи даамыбызды даярдоого киришели. Бул иримшик менен боорсок. Бул өтө даамдуу, таттуу даам болот. Анын сыры иримшикти боорсокко кошуп жасалат. выпечка и готовили его с добавлением сары-ырымшык. Сары-ырымшык Таттуу сары иримшик катыраак боорсок менен кошулуп сонун даам берет. Биз ачытылган камыр колдонобуз. Алдын ала жууруп ачытып алганбыз. Тесто вот у нас готово. Мы подготовим ырымшык. Ырымшык нужно. Эми иримшикти мына мындай кылып бөлүп алышыбыз керек. Бульки. Мы подготавливаем тесто. Камырды минтип тоголоктоп алып ичине иримшик салабыз. Начиняем их ырымшыком. Но я хочу вас предупредить, когда вы Эскерте кетүүчү нерсе, даяр иримшикти базардан сатып алганда ал нымдуу болбой кургак болушу керек. Эгерде анда ашыкча суу болсо, демек анда кант ширеси кошулган. Таза иримшик кургак болот. излишнюю влагу, значит в ырымшыке есть сахарный сироп. Поэтому настоящий ырымшык, он должен быть сухим. Мына минтип тоголоктойбуз. Иримшик кошулган боорсок бүгүнкү күндө кеңири тараган таттуулардын бири болуп саналат. Десерт. Его любят. Муну жаш балдардан тартып чоңдорго чейин жакшы көрүшөт. И это десерт Азыр мындай сегодня таттууну биздин өлкөдөгү көп ресторандардан даам татууга болот. в ресторанах нашей страны. Бауырсаки Бул боорсоктор балгаймак, дан куурай кыямы менен каймак же коюлтулган таттуу сүт менен дасторконго коюлат. с домашней сметаной или со сгущенкой. Ну а теперь приступим. Азыр к эми самому эң ответственному жоопкерчиликтүү моменту. ишке киришели. Боорсокторубузду бышыра баштайлы. Май куюп жакшы ысытып алабыз. Обязательно масло должно хорошенько раскалиться. И мы ждем до этого момента. Только после этого начинаем жарить. Бауырсаки готовы. Май жакшы ысып чыкты. Эми бышырууга киришели. Раскалилась. До этого я говорила, что ырымшык Мен буга чейин иримшик кургак болушу керек деп айткам. Анткени боорсокторду бышыра баштаганда анын суусу чыгып, май чачырап убара калат. вода может выйти наружу, и тут просто начнется фейерверк. Боорсокторубуз бышып даяр болду. Жутукмуш буркурайт. Дасторконубуз даяр болду. Эми кызыктуу маек үстүндө даамдуу тамактардан даам таталы. Тест Казакстан берүүсү менен жаңы даамдардан ооз тийип ашкана сырларын чогуу ачалы. Сиздер менен мен Айгерим Мусагажинова болдум. Селкөө телеканалынан амандашканча.